بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Аврат жерлерди оң кол менен кармабу. Абу Катада Ал-Ансари радияллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза бала ахадукум фала яхуданна закараху бияминиhi ва ла ястанжи бияминиhi ва ла ятанаффас фил ина." Эгерде силерден кимдир бирөө заара кылса, анда ал жыныстык мүчөсүн оң колу менен кармабасын жана ал мүчөлөрдү оң колу менен жуубасын. Ошондой эле эгер силерден бирөө суу иче турган болсо, анда ал идиштин ичинде дем албасын. Сахих Бухари. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, хадисте айтылган 3 түрдүү иш-аракетти кылуу жаман көрүлгөн. Аврат жерлерди жууганда сол кол менен жууш керек. Ошондой эле идиштен суу иче турган болсо, анда идиштин ичинде дем албай, оозду сыртка чыгарып, анан дем алышы керек. Бул да эң чоң адептердин бири. Экинчи, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн ар түрдүү оорулардан сак саламатта болуусун абдан каалаган. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге оң колду жеп ичишке жана сол колду тазалык үчүн колдонууга буйруп, тазалыкты үйрөттү. Үчүнчү, оң колдун артыкчылыгы баяндалды. Андыктан оң кол ар дайым жакшы иштерге колдонулат. Төртүнчү, динибиз мына ушундай бардык иштерге көңүл бөлгөн. Жада калса ажатканада кантип жана эмне кылып олтуруу керек экендигине чейин үйрөткөн. Динибиз толук, айтылбаган эч бир маселе калган эмес. Мусулман адам аткара турган адептердин бүт баарын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн. Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүзгө ыйман берсин. Аллах Таала бизди ар дайым шарият көрсөткөндөй жашай турган пенделерден кылсын. Кылган иш-аракеттерибизде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга толук ээрчүүнү бизге насип кылсын. Ушул айтылган адептерди үйрөнүүнү жана аны иш жүзүндө ашырууну Аллах Таала жеңил кылсын. Кетирген ката кемчиликтерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.